Салам достор, сиз подкаст шоуну көрүп жатасыз. Аты-жөнүм Уланбек Абдрахимов. Бүгүн биздин студиябызда Рысбек Жабиров, тагыраак айтканда коомдук ишмер, режиссер, продюсер, сценарист, көптөгөн кинолордун жаратуучусу, Ак калпак күнүнүн негиздөөчүсү, айта берсек, Толгон Токой көптөгөн иштердин мындай жаратманы Рысбек ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биринчиден толук айтышым керек болчу. Өзгөнүн күйөө баласы, алты баланын атасы ушулар болуп калды. Мен сизди ушул подкастымдан көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Рахмат. Анда мен негизги суроолорумду баштай берсем, сиз жооп бере бересиз да. Мына Рысбек ага, сиз Кайып булак, Достор, Талак, Мезгил дарылайт, Түндүктүк келин, Учкуч, Мал доктор, Квартирант, Журналист, Таза шайлоо деген кинолорду жараттыңыз да. Анан сиз мына ушул кино, ар бир жараткан киноңуз өзүңүздүн балаңыздай эле да. Балаңыздай да. Ошолордун ичинен өзүңүзгө мындай купулум толду деген кайсыл кино? Эми ушул жерге келген ушул суроону көп беришет. Кайсы кино жүрөгүңүзгө жакын дегенчи. Мындай өзүм мына ушул мен же ал кино, мисалы, купулум толду деген кинону эми жаратасызбы? Жок, мындай деп айтыш керек да. Мындай деп айтыш керек. Бул кино деген ушундай нерсе. Боюңда 9 ай көтөрүп, ошол жетип, анан ошол төрөгөн пайда болуп, ушундай нерсе да булчу. Багасын да өзүң жан үйнөң мененчи. Анан бул деген балаңдай деп кой. Так. Анан үйүңдө 10 бала болсо, 10-ун тең тегиз көрөсүң. Эч бирөөсү алды, бирөөсү неме болду. Бирок эң кенжеси жакшы көрөсүң да. Ансанда ар бир акыркы жаралып аткан кино чем башкаларга жүрөккө жакыныраак болот да. Деген ошол турмуштагыдай. Анан кийин баягы балдарын чоңое баштайт дегендей мурунку тапкан кинолордун ошо балдардын кемчиликтерин көрөсүң да. Мына күнүнө депчи. Сен мындай болуп атасың деп, ошол жерде мен мындай кылып койбопмун деген ойдо болот. Кийин ой келет, Бул деген ошо туура айттыңыз, балаңыздай эле болот, бирок эң кенжеси жакшы болот. Мен азыр эң кенжем Барпуччи деген кино буюрса быйыл чыгат. Аз калды, эми дубляждары калды, аяпай калды. Мына кыргыз киносуна комедия жанры. Комедия жанрынын эшигин ачтыңыз да, ключун ачтыңыз, комедияны алып келдиңиз. Бул менен кечээде бир сөзүңүздө мен мындай да байкап калдым. Бул комедия жанрына мындай көрүүчү көп келет экен деген ой дагы болот экен. Андан кийин комедия жанры ушул жеңилирээк болсо көрүүчүлөргө тезирээк кабыл алат экен деген ой менен дагы комедия жанрына өнүгүп кетти депчи. Ушуну менен комедия жанры менен кыргыз киносуна башка жанрдагы кинолорго сокку урулбадыбы? Ооба, мен күнөөлүүмүн деп коем, тамашалап. Ооба. Себеби ошол комедияларды тартып, тиги Жабиров комедия тартты, Талак деген, Түндүк келин деген, акчанын астына калды деген нерсе менен анан комедияга эл көп келет экен да. Комедия көбөйүп кетти. Даже окуп калам, анча соц тармактан Кыргызстан комедистан болуп кетти деген мааниде да айтышат. Бирок кинодогу комедия менен анан киного скетч шоу деп коет го, ошол комедияларды аралаштырган алайнымасы бар экен да. Бизге ал туура келбейт да. Мен возрастымда жаштар боло берет, тартса да болот, ойнаса да болот деген. Бирок мен ага өкүнбөйм. Бирок мисалы эл сонун кабыл алды да. Биз кызыгып ошо Талак деген кинону көрдүк. Ошол Талак деген кинонун ичинде мен эми суроолорду мындай бере берем, сиз жиликтеп жооп бере бересиз да. Талак деген кинодон баштасак да. Талак деген кинонун ичинде жанагы жер бар. Бул эми баягы назигирээк маселе да. Ошону өзүңүз режиссер катары түшүндүрүп кетсеңиз. Аялына талак берет. Аялына талак берет. Анан ал башкага турмушка чыгыш керек. Анан кайра ал талак берсе, тиги менен бул баягы мындай кийин дагы мындай баягы Алмаз Чубак Жалиловдун эмесинде же болбосо алымдарда да мындай бир талаш маселеде болуп, анан кинодо да ушул нерсе берилди да. Түшүндүм. Мен суроом төркүн түшүндүңүз да. Түшүндүм. Бул кинону ошол неме болуп калды. Ошол кино мени ыйман саламат болсун, Чубак досум менен дагы тааныштырды бул кино. Себеби ушундай бир сөздөр болуп калды. Телефондон талак бере баштаптыр. Сыртта жүргөн, миграцияда жүргөн жигиттер үйлөрүнө чалып деген. Аябай
Машок Мамыкажаны чыга баштадым. Анан талак экенин мен изилдей баштадым да. Осты бир тема болуп калды ошол маалда. Анан мен муфтиятка бардым. Муфтий жолугуп бизге сонун жигит келди. Фатва бөлүмүн башкарып атат. Мен сизди тааныштырып коеюн деп ошо Чубак менен жолуктурду. Чубак ушундай жаңы келген экен. Бул окуялар 2007-жылы окуялар. Анан Чубакка сүйлөшүп турганда таанышып неме болгондон чүкем айтып калды. Кечиресиз, мен бул сурооңузга 3 күндөн кийин келесиз депчи. Эмне десем, мен билем да, бирок дагы бир жолу бир 6 китепти карап коеюн. Билдим 6 китепти 3 күн окуп бүтөсүн десем, буйрса бүтөм деп. 3 күндөн кийин да камераны ушундай коюп коюпту. Анан талак жөнүндө экөөбүз талкуу кылганбыз да. Анан ошол талак оор тема экен да. Аны биз билбейт экенбиз. Мисалы, мен ошо кинону эмне үчүн комедия жанрында кылдым? Себеби кичине баягы оор болбосун дедим да. Демек, бул сиз ушул талак кино тасмасы менен мен эми кинонун баягы кульминациялуу негизги фокус деп мен ошол жерде кабыл алдым да, көрүүчү катарычы. Анан бул сиз өлбес тема жаратып койдуңуз да. Бул мындай бүтпөй турган тема, адам, мусулман адам өмүрүнүн башынан аягына чейин бул бүтпөй турган тема да. Демек ошол кинодо көргөзүлгөн нерсе акырында келип жанагы райондук имамга барат го. Имам туура берет. Ошонуку туура болуп эсептелет, Негизи ошол туура. Ошол Майрамбек Осмонов айтат, ошол туура бул сценарийде ар бир сөзүнө карап жазган. Ошо ашып кетпес үчүн. Любой кинодо ошондой. Эми ар бир режиссердун өзүнүн бир немеси бар да, почерк болот да. Мен азыр сиз айтып атсаңыз оюма келип атат да. Комедияны сиз баштап эшигин ачып койдуңуз деп. Мен өзү эшик ачкыч болуп иштейт экенмин. Мен өмүр баяныңызды окуп чыктым да негизи. Билген эмес, магистраттым да. Биринчи баягындай ушул неме Жалал Абадта жүрүп, баягындай күлкүнчтүү скетч шоу деп коет. Ошону биринчи мен баштагам. Гезитте чыгарыпсыз. Анан ал жерде баягындай кыска 2 мүнөт күлкүнчтүү нерселер бар эле да. Ошол бизден көрүп, бизден кийин ошо биз ЖТ-дин форматына чыгардык, Дастан ТВнын форматына чыгардык, Нур ТВнын форматына чыгардык, ошолор менен иштешкем да. Анда мен театрда эле Кубаныч Курбаналиев болуп. Кийин гана КТРден чыкты да баягы узун кыскага дегендерчи. Билесиңби, эмне күлкүнчтүү нерселер, кичине анекдоттордон, анекдот эместерден күлкүнчтүү нерсе жасагам. Ал бир. Анан эсимде семиздер арыктар конкурсун өткөзгөм. Жалал Абадта. Кыргызстанда биринчи жолу 3 жыл катарынан женский футбол өткөзгөм. Эми ошол 95-96-97 жылы кыздар футбол ойнойт деген түшүнүк жок эле да. Мындай чочундай. Анан КВН деген нерсе унуп калгам. Анан мен таппасаң сыйпалап кал деп ушул неме окуу жайлардан 8 окуу жайдын ортосуна ушу КВН өткөзөт. Азыр ойлосом, биринчи чай концертти дагы мен өткөздүм да. Азыр чай концерти өтө актуалдуу да. Ошо 97 или 98 жылы экен, эсимде точно жок. Ошто Шахар эженин чай концертин уюштурганбыз да, ресторандачы. Анан ушундай болобу экен деп көбү таң калышкан да. Да. Отуруп алып кантип концерт көрөт, чай ичип атып да. Анан азыр тамадалар көп го. Ооба. Эсимде ушу 96-жылы болсо керек, 95-жылы экен. Тамада болгон биринчи. Ушундай алып баруучу тойго керек экенин бүтү таң калышкан да. Ушу мына мөл ресторанындачы. Калпак кийип, улуттук чапанды кийип, өтүк кийип алып. Эми анда жаш экен. Ошондо деле калпактан дайыма калпак кийип. Жок. Негизи, мен баягы ошондой стилде чыккам да. Стилде. Анан Рысбек эке, мына сиз вечерний Жалал Абад гезитинин редактору болупсуз да. Бардык тарапта иштеп келипсиз да. Мен мындай чыгармачылык Тамаша Куудулдар театры, Азада Бегим фольклордук топторун түзүпсүз. Анан 2003-жылы Бишкекке кетипсиз да. Анан көпчүлүгү да мына көрүүчүлөргө айтып коюшубуз керек. Ар бир айдын 6-сы долбоорунун автору экенсиз. Ооба. Аны баары эле билишет. Ооба. Эми көпчүлүгү жана Рахман Разыков деп ушинтип да баягындай эки ойдо жүрүп калгандар бар да. Ооба. Себеби анын ошентип элдер ойлогону туура эле. Анткени мен 2017-2018 мен 16-жылы жапкам, бирок Рахман эке барып, эме Рысбек, сен иштетпесең мен иштетейин, бул болбодучу дегенден, анан мен алагай менен бир тууганда жүргөм, мен деп бергем. Ошондон неме кылса керек да, Рахман Разыков тартуулайт
деп баягы реклама кете берет да. Негизи автору ошонун баягы нөлдөн баштап ошол жерге жеткизгичеңди ошол башында мен турдум. Ошол эле учурда ошол мага өбөк жөлөк болуп мен менен ушундай үзөңгүлөш болуп иштеген ошол эле Рахман Разыков, ошол эле Абдулла Иманкулов, ошол эле Борончу Кудайбергенов, ошол эле мына Кубаналиев, Тынар Кубаналиев, Рысбек Жантөрөев, Нарымбек. Кыскасы айтканда мындай көп эле кудулар кирип чыгып иштеп жүрүштү. Анан сизди баягы КВНде тамашоодо мындай конок болуп дагы барып калып жүрдүңүз да. 10 жыл. 10 жыл. Анан ошол учурдан кийин кино тармагына КВНчилер мындай көп мындай аралашты да. Мындай актерлор эмес, КВНчилер да аралашты да. Ушул менен дагы мындай кинонун нугу бурулбадыбы? Мындай нерсе да. Биринчиден ошол тамашоодо жүргөн Тавашоодон чыккан бир 300дөй бала жүзүн таанытты да. Бирок ошо 300дөй баланын бир 200дөй бала ушул искусство, маданият, ошол кайсы тармак болбосун, ошол тармактан өзүнүн жолун таап кетти да. Алар коррупционер болгон жок. Алар бирөөнү тоноп кылмышкер болгон жок. Алар деген кыргыз маданиятына кайсы бир деңгээлде салым кошо турган адамдардан болду, тамада болду, башка болду туруп. Буга биз сүйүнүшүбүз керек. Бул тамашоо долбоору, бул чоң мектеп. Так. Экинчиси киного келди, анан кинону эми угуп калам да. Мага деле айтышат да. Бир улуулар айтып калышат. Рысбек, айтпайсыңбы тиги балдарга, кинону өлтүрүп атышат, тиги болуп атышат, тиги мындай болуп атышат дейт. Анан мен мындай турам да. Биз эмне үчүн бирөөлөрдү уруша беришибиз керек да. Биз барып аларга акыл үйрөтүп жол көрсөткөндүн ордуна кандай элесиң? Биз аларга барып жардам бергендин ордуна. Так, сындап коюш оңой эле да. Сындап коюш оңой эле да, кандай дейсиң? Мен ошондой нерседемин да. Көрүүчүлөр дагы көрөт. Анан сындап алат. Мисалы, улуу муун, анан кийинки муун, андан кийинки муун, анан кийинки муун деп мен киночулар 4 поколенияга бөлөм. 4 поколения бөлөм. Биздин муундардан мына азыр ушу Бакыт Мукул, Дастан Жапаровлар жакшы кетип атат. Кийинки муундардан Руслан Ахун андан жакшы кетип атат. Кийинки муун дагы пайда болуп чыгып келатат. Булардан да күчтүүлөр чыгат. Буюрса биздин жаштардан Оскарга алгандар болот деп мен терең ишенем. Амин. Кыргыздын өңү Сүймөнкул Чокмортун өңүндөй деген сөз бар да. Бүгүнкү күндө мына ушундай эми сиз бирөөсүн айтсаңыз экинчиси таарынып калышы мүмкүн да. Мындай бирок ошондой бир актерлор, ошондой бир мындай инсандар келе атабы, актерлордун ичинен. Ооба, бар. Аябай, мына особенно мына демеде провинцияларда дагы бар, мен аттарын айтпай эле коеюн. Бирок ошол республикалык ошо борбордогу театрларда да чыккан мындай бир муундар бар. Алар 50ге да чыгыш элек. Ошо алды 40тан өтүп калышты, аяк 30дан өтүп атат. Мына ушул жерде аябай күчтүү актерлор бар. Анан кыргыз өңү Чокмордун өңүндөй деп беткер айтылган эмес. Себеби единственный Чокморов мына көптөгөн Союздун кинолорунда тартылган. Эл аралык кинолордо, Өзбекстандын киносунда, Казакстандын киносу башкасында ошондо уштап кыргыз ушундай болот деген түшүндүңүз да? Демек буну биз анда көрүүчүлөргө мындай аныраак түшүндүрүп айтпашыбыз керек экен. Деп анан мына эл аралык деңгээлге чыга турган бизде ушундай экен да кыскасы. Ушу убактысында бааланбайт экен да. Кийин өлгөндөн кийин ушу баалап жатып калат экенбиз да. Бүгүнкү күндө эми эң кымбат, эми сиз режиссер катары да, эң кымбат актер ким же андай баланбайбы бизде? Же кандай болуп? Эми жаштар айтып калат да азыр. Жаштар айтып калат. Гонорары аябай тигиники чоң болуп атат. Бир күндүккө 500га чыгып атат, бир күндүккө $1000 чыгып атат, бир күндө $8 чыгып атат деп калышат. Анан мен айтам, боптур, ошол 500, 700, $800 чыкканды кантип иштетип атасың десем, ошол эртең менен 6да баштасак съемканы, анан кийинки күnkү таң аткычаңдар иштетип калабыз кеде эми сутка эсептелип атат да, баягы $700-800, ошон үчүн бир 6-7 эпизод тартабыз.
Сен операторларың чачап калат тиги. Жок, биз даже запасной оператор да калабыз деп ушинтип айтып калышат да. Ошон үчүн аларды кантип тартып атат, эмне кылып тартып атат немесине мен билбейм. Бирок мен ушундай мындай сырттан карап көргөндө азыркы жаш режиссерлордун көбү мындай задача бере албайт да актёргочу. Ошон үчүн ушул профессионал актёрлор чакырышат да. Профессионал актёрго задачанын кереги жок, алардын задачасы өтпөйт агачы. Ал токтоп турун, мен түшүндүм азыр деп туруп, болобу десе, ой, байке, давай, молодец дейт, калп эсебевич. Эми ал турган иш да. Бирок алды сындабаш керек. Аны сындабаш керек. Сөзсүз эле режиссуранын бүтүп келип, анан кино режиссурасын 5 жыл окуп келип, анан кино тартат деп күтүп отурсак, биз көп нерсени артта калабыз да. Убакыт өтүп кетет, жаштык өтүп кетет. Жаштык өтүп кетет. Пускай тарта берсин. Тарта берсин. 4 кино, 5 кинодан кийин аябай бишип сонун болуп чыгышат. Негизги урматтуу көрүүчүлөр, ушул подкасттын көрүүчүлөр, бүгүнкү негизги биздин темабыз мындай Ырысбек Жабиров. Ырысбек агабыздын буга чейин кино тармагында маданият, саясат жана башка ар кайсы тармакта өзүнүн көз карашын айтып келген инсан. Мен кызыктырган нерсе бүгүн ушул Ырысбек Жабиров агабыздын өзүнүн ички мындай жан дүйнөсүн көрүүчүлөргө ачып берүү болуп атат да. Ырысбек ага эми кино режиссерлук бул ушул тармактардын эң мындай мунарасын эң жогору тепкичинде да. Бардык тармактан айланып тегеренип барып атырып, негизи ар бири эле ушул чыгармачылыкта ушу кино тартсам деп кыялданса керек. Бирок мен сизден муну нерсе тууралуу сурагым келип атат да. Азыр кимдир бирөө бир бизнес кылса, же бир Кытайдан телефон алып келеби, же башка кылабы, же бир иш чара өткөзөбү, өзүнүн эле жеке, өзүнө тиешелүү бизнес акча табуу жолунда. Бирок ошол жерге биз эми 90% мына көпчүлүк мусулман жашайт да Кыргызстанда. Мен ошол ылайыктап суроо берип атам. Баягы ошол жерге кандайдыр бир диндин элементтерин кошуп, адамдардын баягы назик сезими менен пайдаланып туруп, анан өзүнүн бизнесин өткөзгөндөй бир жарнамаларды чыгарып койгондор бар да. Интернет ачсак эле ошондой бар. Ушул нерсеге сиздин көз карашыңыз? Мен көз карашым негизи ушул нерселерди көрбөйм. Кызыгы да, көрбөйм. Себеби адамга керек нерсени өзү баягы сарафанный реклама деп коет. Өздөрү эле кетип таап алат да. Анан сөзсүз алга призге бирдекени коюп, анан тигини коюп, антип мынтип койгон. Мен мындай башкача карайм. Мындай карайм. Эми баягындай ойлошот да, бул чет элде ушундай экен, башка жакта ушундай нерсени кылат экен деп, бирок бир нерсени унутуп коюшат. Бизден чет элдегидей эң азы 15 миллион калкыбыз жок. 30 миллион, 80 миллион калкыбыз жок. Биздики 7 миллион. Анан ал 7 миллиондун дагы 3,5 миллиону ал реклама мындай түшүнбөйт, аябай эле жаш. Анан дагы 3,5 миллиону калат. Анан 1,5 миллиону ал сен кыргызча рекламаңы мындай неме кылбайт. Ошо менен дагы 2 миллиону калат. Анын дагы 1 миллиону улумун. Анан 1 миллион бир нерсени, ошол бир баягындай керектүү нерсени ушун талаша беришет да. Талаша беришет. Анан кыргыздын дагы бир өзгөчөлүк жери бар, көп баамдайм. Мындай бир кругун ар түрдүү кругта жүрөсүң. Бир жакшынакай жерде отуруп, же тойдо антракта чыгып, же чайханада отуруп, 10 адам сүйлөшүп атса, анан бирөө ушул паланча бука байлап туруп укмуш пайда экен десе, ошону уккандан кийин ошол кругтагылардын бир жылдан карасаң 3-4 бука байлап сарай болгон болот да. Паника менен иш кылабыз. Анан швейный цех укмуш отуруп, бүт швея кылышат да. Анан машина алып келип сатыш керек экен десе, бүт оптом ошол жака кетишет. Мына экен десе, мына кетишет. Тиги кетсе, мына кетишет. Кыскасы ушундай бир мындай немебиз бар да. Мындайсы бар да. Анан көбүнчөсү эле бизде азыр сактап турган ошо сода саттык маселеси. Анан баягыдай кызмат көрсөтүү маселесинде бизнестерде жүрүшөт. Балдар молодец жүрөрсүн. Бирок производстводо кем. Өндүштү. Негизи Ырысбек Жабировду кандайдыр бир
рамканын ичине салып мындай батыра албай турган ушундай бир идеяга бай инсансыз да ага. Сиз мен чын мындай сиздин жаныңызда мен подкаст алып барып атканыма баягы көзүңүзчө мактаганда эмес го, мындай сыймыктанып олтурам да. Сүйүнүп олтурам ачыгы. Быйыл мына Кудай буйрса мына көчмөндөр оюндары жылдагыдан мындай салыштырганда быйыл бир жаңы эмнени жаңы эмнени кошсок болот? Же жаңы сизде кандай ой бар ушу көчмөндөр оюну? Көчмөндөр оюну Жаңы стадион мындай деп атат. жаңы стадион. Эми биздин мамлекеттин өнүгүшүнө сөз жок. Сөз жок. Баягындай жалгыздарак бак болбойт демекчи. Ошол биздин президентибиздин командасы, саналаштары, ушул досторуну баардык ушу 5 жылда аябай чоң иштерди кылышты. Бул эми баягындай мындай бир команда болгондо сонун го ушундай нерсе. Биз азыр ошол жаныбызда коңшу мамлекеттин арасында сыймыктанып басып калдык, туурабы? Сонун нерсе. А көчмөндөр оюну бул ошол биздин улуттук иденттүүлүгүбүздү, ушу улуттук салт санаабызды жана башкаларга ушул аркылуу сиңирүү да. Ушунун негизинде биз тилибизди башкаларга сиңиребиз, өзүбүздүн ички тышкы маданиятыбызды сиңиребиз, башка нерселерди сиңиребиз. Ошон үчүн бул жолу дагы жылдага каратан башкачараак сценарийлерде иштеп атышат. Анан көп айтып калышат да, ушул көчмөндөр боюнча эмнеге Максутов дегенчи, Алтынбек Максутов дегенчи. Чындыгында Алтынбек Максутовдун ушундай чоң, грандиозный, масштабтуу, ушундай 10 миң, 15 миң адам катышат турган нерселерди ушул кийинки поколениеде Алтынбек Максутовдун алдына чыга турган адам жок азыр. Жетекте алып чыгат. Жетекте алып чыгат. Себеби Алтынбек Максутовдун командасы бүт ошо менен ооруган балдар. Аябай сонун балдарды мен көбүн тааныйм. Аябай ушундай баягындай жоопкер, улуттук биздин көп маданий нерселерибизди ушундай тамырына чейин билген балдар да. Ошон үчүн эмнени алып чыгыш керек дегенде азыркы алардын оюн билбей туруп, эгерде билген болсом сценарийни, уккан болсом айтпак, мына жерин кошуп коймак дейт депчи. Билбей туруп, мен ашыкча сүйлөгөнүм бул маданиятсыздык болуп калат. Мурункуга салыштырмалуу жаңы эмне кошсок деген. Кошулуп атса керек. Кошулуп атса керек. Себеби эми жылдан жылга сонун болуп атпайбы? Мына айтып эле кетти кече күнү эле. Азыр ушундай 4 жерде ачылыш болуп, 4 жерде бир нерселер жасалган болсо, бул жолу 10дон ашык жерде сонун нерселер болот, ушунда бөлүнөт. Бул деген буюрса жакшы бир майрамдык, дүйнөлүк бир олимпиада өткөзгөн нерсе болот го. Мен эми сиз ак калпак күнүнүн негиздөөчүсү катары сиздин жаныңызда калпаксыз олтурганда мындай кечирим сурайм. Сиз азыр кийип турган калпагыңыз кайсыл стилде? Бул калпакты Гүлмира Таштан эме Ахматова дегенчи. Ал чебер. Ошол ал мындай кизди башка жакта албайт, анын өзүнүн станогу бар, анан ошол неме деген ак жүндөр бар да баягы, австрийский койлорчу. Ошону ат баштан башка жактан кыркып келип, жууп тазалап. Жана ак койлор. Ошону анан өзүнүн станогунда буту менен тээп токуйт. Ошону таза киз да бул. Башкача тартып турат экен да. Бунун ушу бир эле кемчилиги ушу жуусаң уже кирип кетет да. Ошондой. Бирок таза киз. Мен өзүм жакшы көрөт окшойм, постоянно ушундай чеберлерден таза кизден кийген аракет кылам. Сиз дайыма ак калпакчан жүрөсүз да. Эми кызык да, мындай жеңил эле суроо да. Мен ушул ак калпак күнүн белгилеп койдум, негиздедим, анан мен калпакты кийип жүрүшүм керек деп өзүңүз мындай мажбурлабайсызбы? Кээде адам кепка кийгиси келет, кээде шляпа кийгиси келет, кээде мындай жылаңбаш жүргүсү келет да. Ооба, туура эле айтасыз. Мен эми ак калпак күнүн ошо милдеттүү болуп кийбейсиз. Белгилеп коюп, анан бир кыйраттым дегенден алысмын. Мен жөн гана баягы айтып атпадымбы, бир нерселерди баштагыч экенмин депчи. Эшик ачык. Мен ушунда да улуттук баалуулуктар болгон биздин муундун кызыгуусун аттырып койдум да, ачып койдум. Мына ошондон кийин улуттук баалуулуктарга аябай чоң басым болду. Мурун кийин муну только сахнада кийиш керек деген артист көнөктөр, баягы саймаз немелер, өтө чапандар, көчөгө чейин шырылган нерселер чыкты. Мисалы да эми бир баткендик бар базарда баягы чапанды ороп отурса шырылган нерсени, бул
тиги өзбектики дейтилер да тура. Нет, ал биздики деле болчу да ошо шырылган нерсечи. Просто формасы башкачараак болчу да. Илгеркин баардыгы ошо шырып пахта салып кийген. Мына ошогондой чекит коюлду. Андан сырткары ошол эле аялдардын башка нерселерине дагы баягындай мындай улуттук баалуулуктар боюнча күндөр белгилене баштады. Эң башкысы ошол мен ушу күн чыгарса болот экен деген нерсе башталып кетти окшойт. Сен айттың го баягы бирөө бука байласа бука байлап ошентип кетишти. Анан биринчиде президентибиз энелер күнү белгиледи мисалы да. Ошол менден кийин ошол жылычы. Андан кийин тиги Манас күнү белгилешти, Комуз күнү белгилешти. Анан дагы бирдеке күнү тиги ошентип күндөр кетти да. Биздин кыргыздын майрамдарынан азыркы учурда 3 түргө бөлүнсө, улут мамлекеттик майрам, анан улуттук майрам, анан кесиптик майрам боло турган болсо, мамлекеттик майрамыбыз 31 август эгемендүүлүк күнү болсо, жападан эң күчтүүсү кесип көйлөдү айтпайбыз. Ал эми улуттук майрам ушул. Башка майрам улуттук эмес. Башка майрам бүт көчүп келген. Анан ушундай майрамдын нерсени жасап алып туруп, анан өзүң үлгү болбосоң, калпак кийип жүрбөсөң, анда болбой калат го. Ооба, неудобно болот. Даже мен калпакты кийип жүрүп, калпактын кийип алып туруп, тамек чеккенден уялат элем да. Анан тамекини таштап койдум. Бул көп нерсеге себеп болуп турду. Кээде баягы өтө ысыкта эме болбойбу? Эми ошондой деп Ушунча деле ысыкта деле мен кийишим керек деп кийип жүрө бергенде кандай? жок, үйрөнүп каласың да. Үйрөнүп каласың да. Мисалы салкын эле. Салкын эле. Мен эми бул суроо. Жашооңузда сизди эң өкүндүргөн нерсе эмне? Жана эң сүйүндүргөн нерсе эмне? Эң сүйүндүргөн нерсе ата-энемин мага 2011-жылы берген акылы, сунушу, батасы. Көбү туура эмес түшүнөт. Көбү мени ырыскеди деп дагы атап коюшат. Эми жашырганда эмне, ошол министрлик дараача кызматтар сунушталган убактысында жана башка жерлерде жетекчилик кызматтар сунушталган. Бирок мен эч кимисине барбайм да. Себеби 11-жылы мен ушул бир партия кошулуп депутат болом деп ата-энемин ошо батасын алган үйгө келгенде, ошондо ошолор мага бата беришкен да. Балам, биз сага 2 дүйнө ыраазы болобуз. Эгерде чоң болбой койсоң. Неге? Агымга каршыдай го. Неге? Десең, ушу саясат эң жаман нерсе. Кашыктап чогулткан аброюңу чөмүштөп төкпөчү балам. Биз сени бирөө ушундай нерсе кылып сөз кылып атса биздин жүрөгүбүз ооруп калат. Биз курсаң ток, өзүң сүйгөн ишиң бар, чыгармачылык. Бирөөгө жамандыгың жок. Алар билген мен көңүл чөбө экеним, ишенче экеним мүмкүн да. Ошентип бата кылып койгон. Ошол батамдын айынан мен көптөгөн кызматтардан неме кылдым, кыздым. Даже айтышты, кийин сен караганда эч ким чакырбайт, ал иштей тура алмадың. Ооба. Мен 21 жашымда директордун орун басары 60-70 адам башкарганмын. 24-25 жашымдан баштап директор болуп иштегенмин. Бирок 30 жашымдан баштап туруп, личный пространством өзүм каалаган иштерге жумшай баштадым да. Өкүнбөйм, сүйүнгөнүм ошол. Мындай нерсе бар да, бир текеберчилик деген маселе бар да. Бир мен башыман өттү, бир 2 жол текеберчилик өзүм сүйлөп алгам. Ошол карыз боюнча, ушул карызды төлөп коюшпайбы деп бир катыраак сүйлөп алган экенмин. Алла таалам 1 жылдан кийин мен 110 000 долларга карыз кылып койду. Ошондо билдим, текебер сүйлөш керек экен. Ошондуктан мен Кудайга шүгүр жашап атып азыр өкүнгөнүм мындай деп айтуудан алысмын. Кудайга 1000 мертеге шүгүр. Ооба, жоготуулар болот, жакындарың жоготосуң, анча-мынча баягындай өйдө төмөн иштерге кабыл аласың, бирок өкүнбөш керек. 4 күнчөлүк өмүрдө Кудайга ошо шүгүр, сыноосун сыноодай кабыл алыш керек. Сүйүнчтү кабыл алыш керек. Мен ошондой билбейм, ошондой позитив жашагым келет. Сүйүү тууралуу сүйлөгөм келип атат. Бул эми сүйүү, бул сизге мындай
кандай кабыл аласыз? Бирок сизге бергенге мен мындай эмемин да, милдеттимин бул суроонучу. Себеби сиз режиссерсуз. Сиз режиссер катары өзүнчө бир дүйнөдө мындай өзүнчө жаратасыз, жашоодо өзүнчө. Негизи ушул сүй бул бүтпөгөн тема да. Ооба, бүтпөгөн тема. Мен азыр ушул жашка келип, сүйүүнүн түрлөрү көп. Аябай түрлөрү көп. Бирок эң сүйүүнүн туу чокусу, сүйүүнүн бир падышасы деп эненин балага болгон сүйүүсүн айталам. Мен ошону түшүнгөнмүн да. Калган сүйүүлөр моментинде өзгөрүп кете берет. Дагы бир мындай суроо келип калды да. Бүгүнкү күндө биздин ушул коомдо жанагы идеология деп атпайсызбы? Бул эми сиз айта турган тема да. Эмнени идеология тутушубуз керек? Бир айтат манасты, бир айтат да башка жакты айтат, бир айтат жакшыны дейт, бир айтат. Бүгүнкү күндө баардыгы эле виртуалдуу дүйнө менен мындай жашап кетип атабыз да. Бирок бүгүнкү күндө эмнени идеология кыла алабыз? Идеологиянын баары биздин макал лакаттарыбызда турат. Башка издеп кереги жок. Ар бир макалды ушунчалык идеология ылайыктап туруп, карап, иргеп, мисалы там 500 макалды алып, ошондон дагы санап туруп, иргеп туруп, тематикасы башкасы бир болсо, бир 100гө, 50гө түшүрүп туруп, ошолордон алсаң болот да. Так? Баардык неме ушу макал лакаптарда турат деп мен 100% айта алам да. Анан биздин тарбияны мындай лоп бербеш керек да. Жаштаргачы. Биз азыр ушундай башкача заманда жашап атабыз деп айтышат го, бирок ошондо дагы мындай нерсеге мындай неметпеш керек, сүймөш керек. Биринчиси, мына мисалы, илгери мен мынтип айтчу да, күлдөбөгө зара кылба, жаман жерге, мусор төккөн жерге, ошол жерге барба. Ал жерге барып кокуш белдекке кылсаң, түндө төшөккө сыйып коесуң. Ойнома күлдөбөн тебелебе дейт эле тоба кылдым. А мен ойлоп элем, ошо чын окшойт, түндө төшөккө сыйып койбойн деп, тебелебейт элем. Алдарын өтө тебелебейт элем. Ошо күлдөбөгө, мусор төккөн жерлер тебелеп ойнобойт элек. А көрсө, ошол жерде жин шайтан жүрөт. Аруу жанга кирип кетип чочуп калат. Кийин мындайраак болуп калат. Мындай ошондой дүйнө бар да, билесиз да. Анан ошондой болуп калат деп айтпайт экен улуулар. Коркуп калат депчи. Кыйытып, кыйытып айтат экен. Бул окшогон ондогон нерселер бар да. Мисалы да. Мисалы ошол шыпыргыны тике койбой жаткызып кой дейт да. Бул кыргыздын философиясында, ал болсо тарбияда. Жаткызып койсоң жакшы көрүнөт. Сурабай туруп, мындай тазалыкны неме кылат. Бул окшогон нерселер көп да. Макалдарды деле ошондой колдонсоң болот да. Мисалы, бая жогоруда айтып кеттим, кызга 40 үйдөн түйө, мисалы, атасы жиндинин бири жинди, энесинин жиндинин баары жинди дейт. Бул деген не деген сөз? Ойлонуп көрсөң, биз 1000 аракет кылалы, эң башкы тарбия жатындан башталат да. Эгерде жатында боюнда бар аял негатив сөздөрдү көп сүйлөп, ушундай урушчак болуп, ушундай бир терс нерселерди ойлоодо жүргөн болсо, бала ушундай болот, мен айтты дейсиң. Рысбек Жабировду эл билбеген, сиздин көрүүчүлөрүңүз билбеген, бизде инилериңиз билбеген дагы эмне сыры, таланты, өнөрү бар? Мындай эшик ачылды элек. Анын жазуучулук өнөрү. Буюрса, ошол повесттери, аңгемелери, ырлары жазылып атат. Мен келинчегим жашаганыбыз 35 жыл болду. 35 жылдан бери сайрайт. Сен только китеп жазышың керек. Сен деген мынау несең сонун, булуң мындай, тигиндей депчи. Анан мен моюнсунбай келем да. Мен мындай кыйын жаза албасам керек депчи. Анан биринчи биздин мындай сынчым, ошо келинчегим жана ошолор да жакын адамдар, ошолор көрүп, жакын адамдар неме кылганда, эмнеге бул талантыңы жашып жүрөсүң дейт да. Анан буйрса чыкса, анан ошол мындай сон нерсе болот го дейм да. Өзбекстандын кинолорун көрсөң, сценарий бир эле да. Эки жаш сүйүшөт,
бирөөсү бай болот, бирөөсү кедей болот, жуучулук барат, ушундай, мындай, тиги сөзсүз түрдө бирөөсү Америкада же Европада, кыскасы түшүндүңүз. Россиянын кинолорун көрсөк, көбүнчө детективдүү кинолор, Голливудтуку дагы бир башкача. Биздин кинолордо комедия жанрында болду, эми мынакей башка тармактарга өтүп атат. Биз ушулардан бир башкачараак бир жолду дагы алып чыга алабызбы? Ооба. Өзбекстанда ал жакта мындай байланган каптын ичиндеги демократиядан өстө чыга албайт. Мамлекеттик контроль деген болот. Теманы любой темада тарта алышат алар деле, бирок кое бербейт. Бул турган нерсе. Казактар ошол нерсени ашыкча пайдаланып кетишти. Кинолордо көрсөң, матершина, тиги, бул, андай, мындай, өзүнчө эле бир Америка, Африка болгусу келишет да, мисалы. Так. Эми алардын өздөрүнүн иши. Орустар туура айтасыз. Эмнеге мен орустарды мына 10 жыл берген интервьюмда айтканмын, 10 жыл или 15 жыл мурунку интервьюмда издесеңиз чыгат, YouTube'да, гезитеде. Ошол жерде эсимде бар, мынтип айткам. Кино бул чоң идеология. Ошонун ичинен сериалдар. Бизде эч нерсе жок, апам махаббат менен токтоп калган. Ошол учурда айттым 15 жыл мурун. Биз биринчи Мексиканын, Бразилиянын маданиятына сиңирдик. Ушундай кинолорду көрдүк. Аялдарыбыз ошондой болгусу келди, ошондой болду. Андан кийин эле Кореянын немесине сиңирдик, сериалдарына. Балдарыбыз ошо тизесинен ыштан кийип калышты. Чачы башкы тиги болсо. Бул айтпайм, чоң нерсе да. Анан кийин түрктөрдүн сериалына сугарылдык. Учурда дагы сугарылып жатабыз. Мен көп адамдар карап турсаң, ошол убактысын аябай 200 серияны тең көрүп, ошо түркчө түшүнүп калган. Котормосу жогун көрүп атышат да, ошо адамдарчы да. Кара сүйдө, чорный небосто. Анан ошонун баары бир гана нерсе да. Ушунча күчтүү идеология. Анан кыздар түрктөрдү, Кореянын жигиттерин идеал көрө башташкан да. Кыргыздары, түшүндүңүз да? Анан ошолдогу бир мындай бири-бирине болгон кара санатайлык, баягы ойнош күтүү, башка байга неме кылуу, тигинин баардыгы билинбеген менен тарбия да. Бул столдун үстүнөн берилген сизге тарбия менен идеология болот, а бул сериалдар столдун асты менен сиңириле турган тема. Биздин сериалдарга акча бөлүнгөн 3 жыл болду да, туурабы? Сонун болду да. 30 жылда Россияны карасаң, 30 жылда ошо өзбектер бир 25 сериал тартыптыр, ошо 30 жылдын ичинде бизге чейин. Казактар 70тен ашык сериал тартыптыр. Тигилер 1000ден жакын болсо да бир 500ге жакын оста сериал тартыптыр да. Бул деген идеология да. Ошон үчүн Кыргызда дагы демократияда любой киного уруксат бере бербей, биз эмнеге муктаж болсок, ошол жактарды тонкий бергенге аракет кылыш керек. Ошондой умный адамдар отуруш керек. Мен оюм ошол. Жана мисалы түрктөрдө акыркы учурларда жана тарыхый кинолор, Эртугрул, Осман, ошол жерде чоң идеология бар. Ал жерде еще менчиктештирүү деген процесс бар. Менчиктештирүү, анан баардыгын алып келип бир байлоо деген эми. Кээде кыргызды терс карман кылып коюшат, каласачы да. Анан эң кызыгы ошол жерде эмнени менчиктештирип атышат? Тарыхый кинолорунда кыргыздын улуттук боз үйүнөн баштап, ременинен баштап, ат жабдыгынан баштап, тигин баардыгын эле менчиктештирип, баягы Вандагы Рахманкул хандын урпактарына бар заказды берип алып келип тигип, ушундай кылып атышат да, мисалы. Биз ошондой тарыхый кинолорду тартуудан мындай артта калып аткан жокпузбу? Неге биз финансылык абалыбызга ушуга чейин болгон мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша артта калдык. Албетте алар менен салыштырып койгон, азыр жакшы. Буюрса кийинки бир мындай чоң залттар ушу тарыхый кинолордон башталат деп ойлойм мен. Күтүп турам. Ооба. Чоң рахмат анда дагы бир жолу. Саламат болуңуз. Биздин подкасттын бүгүнкү мейманы коомдук ишмер, продюсер, режиссер, сценарист. Мына бүгүн Рысбек Жабировдун экинчи дагы бир өнөрүн сиздерге ачык айта алабыз. Жазуучу катары айтсак туура болот. Рысбек Жабиров агабыз болду. Кийинки эфирден амандашканча, ассаламу алейкум.